Өлкөдө бир сутканын ичинде 20 бейтап илдеттен айыкса 25 жаңы учур аныкталды. Жалпы COVID-19 инфекциясы бүгүнкү күнгө карата 656 кишиге жетти. Алардан ичинен 322 бейтап айыгып, 8-и каза тапкан. Учурда стационарда 326 оорулуу бар. Бул убакка чейин изилдөөгө 44281 үлгү келип түшкөн. Анын 43784-үнө изилдөө жүргүзүлгөн. Өлкөдө бул дартка чалдыккан ар бир 4-чү адам дарыгерлер. Бир сутканын ичинде эле 10 медициналык кызматкери илдетти жуктурган. Жалпысынан республика аймагы боюнча COVID-19 диагнозу менен 172 медицина кызматкери катталып, анын 53-ü айыккан. Медицина мекемелеринин кызматкерлеринин саны 10 түздү. Ош областында 2, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 1 учур, Нарын областында 6 медицина мекемелеринин кызматкерлери түздү. Жалпы катталган учурдун ичинен 354 аял кишилер, 302 эркек. Бүгүнкү маалымат өткөн сутканын ичиндеги 14 аял киши, 11 эркек. Кыргызстанда карантин учурунда үйдөгү зордук зомбулуктун учурлары 61,7%га өскөн. 2019 жылдын 24 мартынан 24 апрелине чейин 100 факты катталса, быйыл 162 факты белгиленген. Үйдөгү зордук зомбулуктун көбөйүшүнө байланыштуу атайын кризистик борборлорду ачуу маселеси каралып жатканын Бишкек шаарынын коменданты билдирди. Белгилей кетсем, өзгөчө абал жарыялгандан бери үй бүлөлүк зомбулук фактылар саны өсүп кетти. Азыркы учурда баарыбыз азыр үй бүлөбүз менен үйдө отурабыз. Ошондуктан үй бүлөбүздү ар кандай зомбулуктан, ур токмоктон сактап, ынтымакка жашасак, бул оор күндөрдө өтүп, жакшы жашоого багыт алабыз. Өлкө аймагынын ичиндеги өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык сааттын тартибин бузган жарандардын саны салыштырмалуу өскөн. Өткөн суткада коменданттык саат тартибин бузган 116 жаран кармалган. Алардын көбү Бишкек шаарында 88. Сутка аралыгында болгону 7 атуу комендатураларга жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнө алып келинип, экөөсүнө мас акыбалда экен протокол түзүлүп, калган 5-ону эскертүү менен үйлөрүнө жеткизип койдук. Негизинен коомдук саясий кырдаал, туруктуу криминогендик кырдаал көзөмөлдө күнүмдүк тартипте жумуш алып баруудабыз. Коңшу өлкөлөрдө эпидемиологиялык кырдаал басаңда элек. Айтса, Казакстанда илдеттен жабыркагандар 2047-ге жеткен. Өзбекстанда 1692. Ал эми Түркменистан, Тажикстанда коронавирус расмий түрдө катталган эмес. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, жаңылыктар. Сиз өткөндө да айттыңыз эле, ошол коронавирустун туу чокусу 20-24 апрелге чейин божомолдонот. Андан кийин ошону буюрса баягы ылдыйлоо темпине өтөт депчи. Анан сиздин оюңузча, пикириңизде биз туу чокудан ашып, азыр ылдыйлоо темпи ишке ашып атабы? Бүгүнкү күнү эпидемиялык абал тыкыр көзөмөлдө болуп туруп келди. Мына бүгүнкү күнү ушу 656 деп айтып атабыз. Бул жанакында бардыгы тең ушу лабораториялык жол менен тастыкталып, өз убагында табылып, жанакындай байланышта болгондордун баарын тең тыкыр көзөмөлгө алып отуруп, мына кеңири таркап кетүүдөн мындай алганда мындай шарт түзүлгөн жок. Ошол эле учурда жанакындай эпидемиологиялык параметрлерди алып карап көрсөк, баягы мындай бийиктеп, өтө бийиктеп кеткен учуру байкалган жок. Анткени ошол кандайдыр бир жанакындай биз айтып атпайбызбы, туу чокусуна чыга турган деп, биздики деген ошондой бир жалпагыраак варианттарда кетти, кривой келе атат, ошо бир стабильный бир кандайдыр бир бийиктеп кетпей, ушул келип, ушул акыркы жумаларда ушул биз ошо жанакында прогнозду айткан себебибиз ошол болчу. Ушул жуманын аягына чейин ушу бир жумалык баягы сандарды алып анализдеп келгенбиз. Мына ошо 20-24-нө деп азыр деген ушул биздин адистер ушуну дагы иштеп карап, бул кийинкисин дагы баягы эсепке алып көрүп атабыз. Анткени ушул прогноз боюнча дагы өкмөткө да биз сунуштарды киргизишибиз керек. Кандай шартта мындан аркысын деген жанакындай рекомендацияларды иштеп чыгып, ошонун үстүндө азыр аракет кылып атабыз.
бүгүнкү күнү мына алып карап көргөндө деле ошол жанакындай туу чокусу деп айтканда дагы неме болуп туруп атат. Азыр ушул жанакындай бир деңгээлде туруп калган стабилизацияны байкап келатабыз. Ушул бир жуманын ичинде ошол стабилизацияны деп айтсак туура болот да. Туу чокусуна жанакындай туу чокуну деген мындай азыр сүрөткө чыгарганда азыр мүмкүнчүлүк андай нерсе жок. Ошол жуманын аягында карап көрүп атабыз. Азыр ошол баамдоо процесси бар. Анан буюрса бунун жыйынтыктарын дагы алып жалпыга маалымдап беребиз. Муну деген өтө тыкыр карашыбыз керек. Прогноз куруу дайыма деген жанакындай өтө опурталдуу иш болот. Ошого байланыштуу биз аны түшүнүп атабыз, бирок аракетибиз ушуну туура баалашыбыз керек бүгүнкү эпидемиялык абалды. Ошого жараша мындан аркы өзүбүздүн жасай турган иштерибизди, пландарыбыздын баарын тактап чыгышыбыз керек. Бирок республикалык штабта деген бул боюнча деген маселенин баарын карап, кайрадан ушу жумушту деген өтө күчөтүлгөн режимде да кайра алып барышыбыз керек. Ошол учурда алгоритмдердин баарын тактап бекитип, азыр мына текшере турган, скрининг кыла турган, элди кайсы жерлерден мындай район менен районировать этип алып, тобокелчилик бийик жактардын баарын ошону деген тактап алып, бүгүнкү күнү өзүбүздүн алдыдагы эпидемияга каршы алдын ала иш чаралардын баарын бүгүнкү күндө кайрадан карап чыгып пландап аткан учур азыр. Анан бүгүнкү күнү пока ушул күндөрү деген биз күттүк эле. Ушул кездерде ошол эң жанакындай көп каттала турган учурлар ушул күндөргө келип атат. Мына өзүңүз деле байкап атасыңар, өзүңүздөр деле. Ошол күндө деген ошол 40-дан, 30-дан, 25 учурлары катталып, мына дагы эле иш жүргүзүлүп атат. Бирок мындан аркысы деген ошо бийиктейт деп айткандан азыр алысмын. Ошентсе дагы ушул учурларда баары бир жумушубузду күчөтүп, кайрадан иш аракеттерди улантып атабыз азыр. Эми алдыда сиздин божомолуңуз кандай? Бул төмөндөгө барат деген деп айта аласызбы? Мына канча 12 марттан бери катталгандан бери улам күндө ушул оорулардын учурларын таап, лаборатория менен изилдеп келдик. Ошол эле учурда ошол канча убакыт бери келе турган болсо, мына ошончолук жумушту кайра жасашыбыз керек. И ушу стабилизация болуп тургандан кийин, демек дагы иш аракеттер дагы эле жакшынакай жыйынтыктарын бере турган болсо, ошо ылдыйлагандын ичинде болушубуз керек. Анткени мына бүт жанакы байланышта болгондордун баарын 8,5 миңге жакын кишинин баарын толук азыр текшерип чыгып, үй шартында дагы жанакындай көзөмөлдү улантып карап атабыз. И акыры ушул болгондордун баарын таап чыгып, анан деген негизи ылдыйлоого деген негиздер бар. Мына ошого жараша ишти алып барып атабыз азыр. Кыргызстанда акыркы күндөрү ушу дары дармекке болгон баа көтөрүлдү. Ошол кайсы негизде көтөрүлдү деген дагы суроо болуп атат. Эми баалар көтөрүлүп жаткандарын бул биздин департамент лекарственного обеспечения дарылар менен камсыздоо департаменти бар. Бул жерде атай инспекциясы толугу менен карап, ошо көзөмөл жүргүзүүгө деген аракет кылып жатышат. Жанакындай антимонопольный шарттарды да карап, ошол жерде инспекция иштерин жүргүзүп атат. Бирок кымбаттаган себеби да болсо керек, жанакындай чек аранын баары жабык туруп, дарыларды баягыдай алып келгенге бир мүмкүнчүлүктөр чектеле баштагансак, ошого байланыштуу да болуп атат. Ошентсе дагы жанакындай өтө кымбаттатып жибергендерге чара көрүлүп, бул жерде тыкыр көзөмөлдө туруп атат бул нерсе. Ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин арасында ушул COVID-19 илдетине чалдыккандар болдубу? Бүгүнкү күндө МЧСтин кызматкерлеринин арасында ковид жуктуруп алган оорулар жок.
Силер баягы саламаттык сактоо министрлиги болгондуктан баягы комендатура менен тыгыз байланыштасыңар да. Анан ушул жарандар тарабынан ошо үй карантинин бузгандар болдубу? Алар кандай өздөрүн кандай алып жүргөнгө, кандай сыртта мисалы жүрүшөт? Ошолорго кандай бир баа берип атасыңар? Бул үй карантинине жайгаштырып атканда деген жанакындай тастыкталган ковид менен тыгыз байланышта болгондор атайын өзүнө деген жанакындай макулдашуудагы кол коюлат, обязательство алат өзлөрүнө. Ошон үчүн деген бул маселе катуу көзөмөлдө турат. Бирок ошентсе дагы бирин экин жанакындай тартип бузбай койгондор болбойт. Мунун баарына биз түз маалыматтарды коменданттарга түшүрүп турабыз. Же болбосо жанакындай милиция кызматкерлерине өткөзүп берип, кайра тартипке чакырып алабыз. Бул кездерде обсервацияда дагы ушундай учурлар катталып калганда биздин дарыгерлер бул боюнча деген маалыматты түз жөнөтүп турушат. Ошол жерге ошол замат жанакындай реакция кылганга биз аракет кылабыз. Анткени ал жерге сотрудниктерди чакырып, тартипти камсыз кылганга шарттарыбыз бар. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич маалымат берди. Бүгүнкү биздин түз эфирлерди Түз Ободон ЛТР, КТРК Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук агенттигинен дагы көрүп уга алдыңыздар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.